Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Сабагыбыз негизги диний маалыматтар. Биздин мурунку сабактардагы темабыз исламда ыймандын шарттары, ишеним негиздери болгон. Биз буга чейин ыйман деген эмне, андан кийин калимаи таухид, калимаи шахадат деген сөздөр кайсыл сөздөр, алардын маанилери кандай. Андан кийинки сабагыбызда аманту дубасы, башкача айтканда исламда ыйман негиздери, ыймандын шарттары кайсылар, мына ошол темаларды өткөнбүз. Ошол сабактарыбызды улай бүгүн мурунку сабагыбызда ошол 6 ыймандын негиздеринин ар бирине деталдуу түрдө токтолобуз дегенбиз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Аллага ыйман. Негизги темага өтпөстөн мурунку сабагыбызда ыймандын шарттары кайсылар экендигин өткөнбүз. Алар дагы бир жолу кайталай турган болсок, Аллага ыйман, периштелерине ыйман, ыйык китептерине ыйман, пайгамбарларга ыйман, акыретке ыйман жана тагдырга ыйман. Мына ушул 6 ыймандын шарты мусулман болуунун негизги шарттары катары эсептелет дегенбиз. Эми мындан кийинки сабактарыбызда мына ушул ар бирөөнүн деталдарына кирип, кеңири токтолобуз. Демек, ыймандын шарттарынын биринчиси бул Аллага ыйман экен. Аллага ыйман эмне деген? Мына ошол суроого биринчи жооп берүүдөн баштайды. Аллага ыйман деген анын бар жана бир экендигине, улуу сыпаттарга ээ экендигине, баардык кемчиликтерден узак экендигине ыйман келтирүү дегендик. Баардык ааламдарды жаратып, башкаргандыгын, моюн сунууга татыктуу зат экендигин, түбөлүктүү жана жалгыз жаратуучу экендигин, андан башка эч бир кудай жок экендигин кабыл кылуу дегендик. Эмне деген? Демек, Аллага ыйман деген сөз Алланын бар жана бир экендигин кабыл кылуу, ыйман келтирүү дегенди билдирет экен. Аллага ыйман башкача айтканда таухид ишеними, ислам ишеним негиздеринин өзөгү болуп эсептелет. Таухид ишеними бул ислам ишениминин эң негизги өзөгү. Таухид деген эмне деген дедик мурунку сабактарда? Таухид бул жалгыздоо, Алланы бар жана бир деп билүү дегенбиз. Аңсезимдүү адам өзүнүн дене түзүлүшүнөн баштап жаратылышты бүтүндөй жана булар менен бирге асманда жана жер бетиндеги жандуу жансыз заттарды, алардын кандай жана кандайча пайда болгондугун ойлонуп отуруп, буларды жаратып жашаткан улуу заттын, жаратуучунун бар экендигин аңдап биле алат. Анткени бизди курчап турган жаратылыштагы мыйзам ченемдүүлүктөр эң майда заттан эң ири заттарга чейинки организмдин түзүлүшү бир жаратуучунун бар экендигин көрсөтүп турат. Мисалы сыртка карап көрсөк, же болбосо өзүбүздүн эле денебизди карап көрсөк, биздин ар бир органыбыз өзүнчө бир мыйзамдын негизинде эч бири аксабастан өзүнүн убагында иштеп турат. Мына ошол нерсени иштеткен, же болбосо ошол системаны жараткан бир жаратуучунун бар экендигин биз өзүбүздүн акыл калчообуз менен, акылыбыз менен эле билсек болот экен. Анткени бул ааламдагы бүтүндөй мыйзамдар өзүнөн өзү жаралып калбагандыгы анык. Бунун жаратуучусу ким? Алардын жаратуучусу дагы улуу Алла Таала деп тааныйт экенбиз. Курандын баарыбыз билген Ихлас сүрөсүндө мындайча айтылат. Айткын, Аллах жалгыз, Аллах эч кимге муктаж эмес, ал төрөбөгөн жана төрөлбөгөн, ага эч ким теңдеш эмес деп айтылат. Эми Аллах деген сөзгө токтолуп көрөлү. Аллах сөзү бул жаратуучунун энчилүү аты. Мисалы, талант, айбек, айсулуу, же болбосо жер суунун аттары Ош, Бишкек деген энчилүү аттар сыяктуу Аллах да жаратуучунун, Кудайдын энчилүү аты катары колдонулат. Куранда эң көп мына ушул ат эскерилет, Аллах сөзү. Мындан башка Алла Тааланын кандай аттары бар? Рахман деген аты бар, Рахим, Алим, Раззак,
Карим, Басир, Нур, Алим сыяктуу аттары да бар. Бул аттарынын ар биринин мааниси ар башка. Мына ушул аттарды биз Асмаул Хусна, башкача айтканда кооз ысымдар деп атайбыз. Алла Тааланын 99 кооз ысымы бар. Мына ошол ар бир ысымынын өзүнө тиешелүү мааниси бар. Тоха сүрөсүнүн 8 аятында бул боюнча мындайча айтылат: Ал Аллах, андан башка кудай жок, эң жакшы ысымдар ага гана таандык. Адам табиятындагы ишеним сезими менен башын көтөрүп табиятка көз жүгүртүп көрсө, ааламдагы мыйзамдуулукту көрүп, аларды жараткан Кудай бар экендигине ынанат. Башыбызды көтөрүп асманга карап көрөлү, башыбызды жерге буруп көрөлү. Мына сырттагы өсүп жаткан бак-дарактарга, андан кийин майда жаныбарларга, эң майда жаныбардан баштап эң чоң жаныбарга чейин карап көрө турган болсок, мына ошолордун укмуштуудай жаратылуусун көрүп, биздин акылыбыз бир Кудайдын бар экендигине ынанат. Бул боюнча Азирет Мухаммед пайгамбар бир хадисинде Алланын бар экенин, бир экенин түшүнүү үчүн көк асманга көз жүгүрткүлө. Башкача айтканда, асманды карагыла, айды карагыла, күндү карагыла, галактиканы карагыла, бизди курчап турган бүтүндөй табиятты карагыла. Жер бетине көз жүгүрткүлө. Жерде өсүп жаткан өсүмдүктөр, ар кандай түрдүү түркүн түстөгү гүлдөр, бак-дарактар, мөмө берген, мөмө бербеген бак-дарактарга көз жүгүрткүлө. Өзүңөргө карагыла. Өзүбүздүн денебизди карайлы, органдарыбызды карайлы. Көзүбүз өзүнүн ордунда, кулагыбыз өзүнүн ордунда, мурунубуз өзүнүн ордунда, жана алардын ар бири өзүнүн кызматтарын так жана даана, эч кечиктирбестен аткарууда. Мына ушулардын жаралуусунда акыл эсти таң калтырган түзүлүштөрдү түшүнөсүңөр дейт пайгамбарыбыз. Ясин сүрөсүнүн 38-40 аяттарында ааламдын түзүлүшү туурасында мындайча айтылат: Күн өзү үчүн берилген орунда жүрөт. Бул күчтүү жана билүүчү Алланын өлчөмү. Күндүн айга жетүүсү мүмкүн эмес, түн да күндүздөн ашып кетпейт деп айтылат. Мына күндү карап көргүлө. Өзүнүн огундан эч качан тайбастан ар дайым чыгыштан чыгып батышка батат. Анын аркасынан күн батканда ай келет. Булар бири-биринен күн айдан озуп, ай күндөн озуп кеткен жери жок, туурабы? Андан кийин түн менен күндүз булар ар дайым бири-бирин кубалашып жүрөт. Мына ушул көрүнүштөр бизди Алла Тааланын бар жана бир экендигине, улуулугуна ишарат кылган далилдер болуп эсептелет. Ошондуктан момун Алланын улуулугун, сулуулугун аңдап билген, анын чексиз жакшылыктарын жана ырыскыларын сезип билген, ар дайым жаратуучусун ойлогон адам. Мурунку сабагыбызда момун ким деген бир суроо бар эле, туурабы? Момун бул Алланы бир жана бар жана бир деп эсептеген адам дедик. Ошол эле учурда Алланын улуулугун, сулуулугун аңдап билген адам, анын чексиз өзүнө берилген жакшылыктарын жана ырыскыларын сезе билген адам, ар дайым жаратуучусун ойлогон, эмнени көрсө ошол нерседен жаратуучусун көргөн адам дедик. Биз ата-энебизди жакшы көрөбүз. Аларды капалантууну каалабайбыз, туурабы? Ар бирибиз өзүбүздүн ата-энебизди, балдарыбызды жакшы көрөбүз. Аларды капаланышын каалабайбыз. Анткени алар бизди жаштайыбыздан мээримин төгүп багып чоңойткон. Ошондуктан биз аларды өтө катуу жакшы көрөбүз. Ошол сыяктуу бизди жаратып жан берген, жер бетиндеги жандуу жансыз бардык заттарды биздин кызматыбызга берген Алла Таала. Ошондуктан сүйүүгө эң татыктуу зат бул Алла Таала. Алла Тааланы сүйгөн адам аны эч качан унутпайт. Ар дайым ага жаккан иштер менен алек болот. Каарын келтирген иштен узак болот. Алла Тааланын буйруктарын аткарып, тыюуларынан узак болот. Аны капаланткан, аны жинденткен күнөө иштерди аткарбайт. Аны ар дайым эстейт. Ал эми Алла Таала болсо аны сүйгөндү андан да көп сүйөт. Ага жакындашканга жакындайт, каалаганын орундатат. Куранда бул боюнча силер мени эстегиле, мен да силерди эстейин деп айтылат.
Инсан ар дайым жаратуучусун тааныганга аракет кылат. Аны таануу үчүн болгон иш-аракеттерин жумшайт. Бирок Аллах көзүбүзгө көрүнбөгөн абстрактуу зат болгондуктан толук кандуу тааный албайт. Аны таануу үчүн айлана чөйрөгө көз жүгүртөт жана ошондой эле анын кооз ысым жана сыпаттары менен тааныганга аракет кылат. Адамдын көзү материалдык нерсени көрө алат, бирок абстрактуу нерселерди көрө албайт. Аллах Таала да мына ошондой абстрактуу нерсе болгондуктан биз аны көзүбүз менен көрө албайбыз, бирок анын кооз ысымдары менен, анын сыпаттары менен биз аны тааный алабыз. Аллах Тааланын кандай сыпаттары бар? Аллах Тааланын сыпаттары экиге бөлүнөт, урматтуу окуучулар. Зати сыпаттар жана субути сыпаттар. Зати сыпаттар деген эмне? Бир гана Аллах Таалага таандык сыпаттар, башка эч бир жандыкта болбогон сыпаттар. Ал эми субути сыпаттар Аллах Таалага таандык, ошол эле учурда ошонун айрым жерлери башка жандыктарда дагы болгон сыпаттар. Булар зати сыпаттары: вujud, кыдем, бака, вахданият, мухалафатун лил хавадис, кыям би нафсихи. Ал эми субути сыпаттары: хаят, сами', ирада, калам, илим, басар, кудрат жана таквин. Эми булардын ар бирине өз-өзүнчө токтолуп көрөлү. Эмне деген терминдер булар? Зати сыпаттарды айттык. Бир гана Аллах Таалага таандык, башка эч бир жандууда болбогон, болушу да мүмкүн эмес сыпаттар булар. Алардын биринчиси вujud эле. Вujud Аллах бар дегенди билдирет. Эч бир нерсе өзүнөн өзү жаралбайт жер бетиндеги. Жаралган соң белгилүү мөөнөттөн кийин өзүнүн жашоосун токтотот. Мына айлана чөйрөнү карап көргүлө. Адамдар, жан жаныбарлар, өсүмдүктөр, алар эч бири өзүнөн өзү жаралып калбайт. Өсүмдүк биз буудай алуу үчүн буудайдын уругун себебиз, туурабы? Мына ошол эле сыяктуу башка өсүмдүктөр, башка жан жаныбарлар дагы белгилүү бир себеп менен жаралат. Ал эми Аллах Тааланы эч ким жараткан эмес, ал эзелден бар болгон жана эч качан жок болбойт. Аны эч ким жараткан эмес, ал ар дайым бар болгон жана башка заттар жок болгон учурда да жок болбойт. Ихлас суроосунда ушул боюнча айтылат: Кул хуаллаху ахад, айткын, ал Аллах бир, Аллаху самад, ал эч нерсеге муктаж эмес, лам ялид, ал төрөлгөн эмес, валам юлад, жана ал төрөлгөн эмес деп айтылат. Андан кийинкиси кыдем. Кыдем анын башталышы жок дегенди билдирет. Аллах Тааланын башталышы жок. Биздин табияттын башталыш бир мөөнөтү бар. Ал эми Аллах Таала туурасында башталыш бул Аллах Тааланын башталышы жок. Эзелтен болгон. Айлана чөйрөбүздөгү бардык нерсенин башталышы бар, ал эми Аллах Тааланын башталышы жок. Ал кийин жаралган зат эмес бизге окшоп, өсүмдүктөргө окшоп, адамдарга окшоп кийин жаралган эмес, ал ар дайым болгон жана мындан кийин дагы болот. Куранда бул боюнча мындай деп айтылат: ал оболку жана акыркы, анын бар экендиги айдан ачык, чыныгы түзүлүшү макулуктарга белгисиз, ал бардык нерсени билүүчү. Ал кандай зат экен, анын формасы кандай, анын муруну барбы, анын көзү барбы, анын кулагы барбы, аны биз билбейбиз. Аны бир гана анын сыпаттары менен гана билебиз. Бака. Бака бул Алланын соңу жок, түбөлүктүү дегенди билдирет. Оболу жоктун соңу да жок. Анткени мындан мурункубузда кыдем анын башталышы жок дегенбиз. Демек башталышы жок нерсенин аягы дагы жок болот. Алланын соңу бар деп ойлоо мүмкүн эмес. Аллах Таала өлөт же болбосо анын күнү бүтөт деп айтуу бул туура эмес, мүмкүн да эмес. Көргөн нерселерибиздин баары күнү келгенде жок болот. Биз белгилүү бир мөөнөттөн кийин бул дүйнө менен кош айтышып кетебиз. А бирок Аллах Таала түбөлүктүү, ал дайым болгон жана мындан кийин дагы болот. Куранда бул боюнча Алладан башка бардык нерсе жок болот. Өкүмдарлык ага гана таандык, ага гана кайтасыңар деп айтылат. Андан кийинки зати сыпаты бул вахданият. Эмне деген?
Алла Тааланын бир экендигин билдирет. Вахтаният, вахидун деген сөз араб тилинде бир дегенди билдирет. Ал эми вахтаният бул Алла Тааланын бир экендигин билдирген сөз. Ага окшогон эч бир зат жок. Эч нерсе ага окшобойт. Адамдар ага окшобойт, жаныбарлар ага окшобойт. Башкача айтканда, дүйнөдө бүтүндөй ааламдарда эмне болсо дагы Алла Таалага окшошпойт. Анын шериги жок, башка кудайлар жок аны менен биргеликте. Эгерде анын шериги болгондо ааламда башаламандык болмок. Анткени эки башчы боло турган болсо бир жерде мен буну кылам, мен тигини кылам деп олтуруп башаламандык жаралат. Ал эми Алла Таала туурасында, Алла Тааланын шериги туурасында сөз да болушу мүмкүн эмес. Бул боюнча Куранда эгерде асман менен жерде Алладан башка кудайлар болгондо, анда алар бузуп кетер эле деп айтылат. Алар ааламды бузат эле деп айтылат. Эгерде башка кудайлар да болгондо, жер бетинде башаламандык жаралмак. Бирок көрүп турганыбыздай, жашап жаткан дүйнөбүздө башаламандык жок. Демек, анын бир гана жаратуучусу бар. Аны бир гана жаратуучу башкарып турат дегенди билдирет. Андан кийинки зати сыпаты мухалафатун лил хавадис. Бул эмне деген? Алла Таала эч бир затка окшошпойт деген сөз. Биз аны кандай ойлосок ойлойлу, ал биздин ойлогонубуздун жана элестеткенибиздин баарынан башкача жана эч бирине окшошпойт. Биз Алла Тааланы мындай болушу мүмкүн, же болбосо мындай формада болушу мүмкүн деп элестетишибиз мүмкүн, бирок биздин элестеткен эмнени элестетсек элестетпейли, ошол элестеткен нерсебизден башкача экен Алла Таала. Куранда бул боюнча анын окшошу жок, ал угуучу жана көрүүчү деп айтылат. Кийинки зати сыпаты бул кыям бинафсихи. Эмне деген бул? Башкадан жаралган эмес, жаралуусу үчүн башка нерсеге да муктаж эмес дегендик. Ааламдагы бардык жандуу жансыз организмдин бир жаратуучусу бар. Эч бир нерсе өзү жаралып калган эмес, бардык нерсе Аллага муктаж, ал эми Алла эч нерсеге муктаж эмес. Бул боюнча Куранда: "Эй адамдар, силер баарыңар Аллага муктажсыңар. Эч бир нерсеге муктаждыгы жок, мактоого жана алкоого татыктуу зат бир гана Аллах" деп айтылат. Демек, мына ушул зати сыпаттар бир гана Алла Таалага таандык. Башка эч бир затта мындай сыпаттар болбойт, болгон эмес жана мындан кийин дагы болбойт. Анткени калган бардык заттардын, адамдардын, нерселердин шериги бар, башталышы бар, аягы бар, окшошу бар. Андан соң сөзсүз түрдө бирөө жараткан ал нерсени. Ал эми Алла Таала туурасында мындай нерселер сөз да болушу мүмкүн эмес. Эми экинчи бул субути сыпаттарын өтөлү. Субути сыпат деген эмне дедик? Алла Тааланын айрым сыпаттары чектелүү түрдө башка жандыктарда дагы бар. Алар субути сыпаттар деп аталат. Кайсы сыпаттар? Алар кайсы сыпаттар? Биринчиси хаят. Алар дайым тирүү жана жандуу. Бул боюнча Куранда эч өлбөй турган түбөлүктүү Аллага тобокел кыл жана аны мактоо менен аруула деп айтылат. Демек, Алла Таала түбөлүктүү жашоого ээ. Ал жашайт. Мына ушул хаят деген сыпат мисалы жандыктарда дагы бар. Биз да жашайбыз. Бирок белгилүү убакыттан кийин биз бул жашоодон кийинки жашоого өтөбүз. Кийинки сыпаты бул самия. Самиа ясмау деген сөз бул угуу дегенди билдирет. Алла Таала угуучу деген бул. Жашыруун жана ачык айтылган бардык үндү угат ал. Алла угуу үчүн биз сыяктуу кулакка муктаж эмес. Куранда бул боюнча ал угуучу жана билүүчү деп айтылат. Биз мисалы үн толкундарын угуу үчүн бир кулакка муктажбыз, каражатка муктажбыз. Ал эми Алла Таала эч бир каражатка муктаж болбостон, биз сыяктуу кулакка муктаж болбостон, биздин сөздөрүбүздү, үн толкундарын угуп турат деген сыпаты бул. Басар Алла Таала бардык нерсени көрүп турат. Жашыруун жана ачык
күндүзү жана караңгыда кылынган бардык кыймыл аракетти көрүп турат дегендик бул. Көрүү үчүн Алла Таалага көз керек эмес. Куранда бул боюнча шек күмөнсүз Аллах угуучу жана көрүүчү деп айтылат. Башка жандыктан көрүү үчүн көзгө муктаж. Мисалы, биз көзгө муктажбыз. Ал эми ал муктаж эмес. Өзгөчө биз мисалы тоскоолдуктар болсо, караңгыда же майда нерселерди же алдыбызда бир тосмо болсо, анын аркасындагы нерсени көрө албайбыз. Ал эми ал эң жашыруун жердеги эң майда нерсени дагы көрүп турат. Кийинки Алла Тааланын сыпаты ирада. Ирада каалоо дегенди билдирет. Дүйнөдө эмне болсо болсун, Алланын каалоосу менен болот. Алла Таала заттардын абалын, формасын, өзгөчөлүктөрүн ирада сыпаты менен белгилейт. Анын каалоосунун сыртында эч нерсе болбойт. Куранда бул боюнча Алла каалаганын кылат деп айтылат. Ал эми адамдарда да каалоо бар, бирок мүмкүнчүлүгү айрым нерселерге жетпейт. Ал эми Алла Таала үчүн мындай нерсе мүмкүн эмес. Мисалы, биз бир нерсеге жетүүнү каалайбыз. Айрым тоскоолдуктан улам мүмкүнчүлүгүбүз чектелгендиктен ал нерсеге жете албай калышыбыз мүмкүн. Ошол эле учурда аракетибиз менен жетишибиз дагы мүмкүн. Ал эми Алла Таала туурасында мүмкүнчүлүгү жетпейт деген нерсе жок. Ал каалаганын аткара алат дегенди билдирет. Кийинки сыпаты, субути сыпаты, бул кудрат. Бардык нерсеге күчү жетет дегендик. Алланын күчү, кудурети жетпеген эч нерсе жок. Ааламда бардык нерсе Алланын кудурети менен ишке ашат. Галактика, ай, күн, жандуу, жансыз бардык нерселер Алланын кудуретинин далили. Бул боюнча Куранда Алла күндүз менен түндү алмаштырат. Акыйкатта мында акыл ээлери үчүн ачык далилдер бар. Алла ар бир жандыкту суудан жаратты. Алардын айрымдары боору менен жылат, мисалы жылан сыяктуу, айрымдары эки буттап басат, адам сыяктуу. Жана кай бирлери 4 аяктап жүрөт, мисалы жан жаныбарлар сыяктуу. Алла өзү каалагандай жаратат. Алла бардык нерсеге кудуреттүү деп айтылат Курани Каримде. Кудрат деген сөздүн мааниси бул күч дегенди билдирет экен. Бизде дагы күч бар, бирок биздин күчүбүз чектелүү. Айрым нерселерге күчүбүз жетет, бирок айрымдарына жетпейт. Ал эми Алла Таала туурасында күчү жетпейт деген нерсе туура эмес, болушу да мүмкүн эмес. Кийинки субути сыпаттарынын бири бул калам. Калам арабчада калиматун, бул сөз дегенди билдирет. Демек, калам сыпаты бул сүйлөө жана сүйлөшүү дегенди билдирет. Алла Тааланын сүйлөөсү биздин сүйлөшүүбүздөй эмес. Мисалы, биз бирөө менен сүйлөшүү, сөз айтуу үчүн бир тилге муктажбыз. Ал эми Алла Таала сүйлөө үчүн тилге муктаж эмес, жана биздин сүйлөшкөнүбүздөй дагы сүйлөшпөйт. Ал сыпаты менен пайгамбарларга ыйык китептерди жөнөткөн, айрым пайгамбарлар менен сүйлөшкөн. Алла Таала калам сыпаты менен буйрук берет, тыюу салат жана кабар берет. Куранда бул боюнча Алла Муса менен сүйлөштү деп айтылат. Демек, бул аяттан эмнени биз алат экенбиз? Демек, Алла Таала сүйлөйт дегенди. Бирок сүйлөгөндө биз сыяктуу тилге, тишке жана үндөргө муктаж болбостон сүйлөйт. Анын сүйлөө сыпаты, анын сүйлөө таризи биз элестеткенден да башкача. Андан кийинки субути сыпаттарынын бири бул таквин. Таквин жаратуу жана жоктон бар кылуу дегендик. Алла Таала жалгыз жаратуучу. Ал таквин сыпаты менен ааламды жараткан. Ырыскы берет, жан алат, тирилтет, жараткандарына түзүлүш берет, форма берет. Бул боюнча Куранда ал бир нерсени жаратууну каалаганда бол деп гана айтат, ал дароо болот деп айтылат. Мисалы, биз адамдар бир нерсени жасоо үчүн сөзсүз түрдө бир өрнөккө муктажбыз. Биз жоктон бар кыла албайбыз. Ал эми Алла Таала эч бир өрнөккө муктаж болбостон жоктон бар кыла турган сыпатка, кудуретке ээ.
Zati сыпаттары Аллага гана таандык болсо, жана зати сыпаттарында айтканыбыздай, ал эми субути сыпаттарынын айрымдары бизде бар экендигин көрдүк. Мисалы, угуу, көрүү, жашоо сыяктуулар бизде да бар сыпаттар. Бирок айырмачылык биз менен ушул сыпаттар менен Алла Тааладагы болгон сыпаттардын айырмачылыгы бизде булар чектелүү гана. Биз бул сыпаттарга ээ болуу үчүн айрым каражаттарга муктажбыз. Мисалы, көрүү үчүн көзгө, угуу үчүн кулакка муктажбыз. Буларсыз бизде мындай сыпаттар ишке ашпайт. Ал эми Алла Таала эч бир каражатка муктаж болбостон угат, көрөт, жаратат жана башка. Эми ойлонуп көрөлү, урматтуу окуучулар. Алла Тааланын улуулугу, анын бар жана бир экендиги. Адамдын органдары сатыкка чыгарылчу болсо, дүйнөдөгү эң бай адамдардын акчасын топтогондо да жетпейт экен. Адамдын бүтүндөй органдарын элестетип көргүлө, базарга сатыкка чыгарыла турган болсо, дүйнөнүн эң бай адамдарынын бардык акчасын топтосок дагы алардын акчасы аны сатып алууга жетпейт. Эң кымбат орган сөөктүн нервтери деп айтылат. Ушунчалык кымбат жана баалуу өзгөчөлүктөр менен жаратылган адам аркасында эч нерсе таштабастан, пайдалуу эмгек кылбастан көз жумса, ага бекер берилген өзгөчөлүктөрдүн жообун кантип берет деп ойлойсуңар? Алла Таала бизге ушунчалык өзгөчөлүктөрдү бергени менен биз ушул нерселерди актап өзүбүздүн аркабыздан жакшы эмгектерди таштап кетпейчү болсок, анда бунун жообун берүү кыйын, урматтуу окуучулар. Ага бул өзгөчөлүктөрдү берген жаратуучунун алдында кантип жооп берет? Ойлонуп көргүлөчү. Эми бул Аллага ыйман деген тема өтө чоң тема. Биздин программабызда бул кыскартылып берилген, мына ошол маалыматтар менен гана чектелебиз. Бул ыйман шарттары туурасында көптөгөн том китептер жазылат. Ар бирине деталдуу кирип, ар бирин изилдейм десеңиздер, анда тийиштүү булактарды алып китептерден окусаңыздар болот. Эми бүгүнкү теманы жыйынтыктайлы. Бүгүнкү сабакта эмнелер, кандай суроолорубузга жооп алдык. Аллага ыйман деген эмне деген сурообузга, Алланын кудуреттүүлүгү, анын бар жана бир экендигинин далилдери, аны кантип таанууга болоору, анын сыпаттары, зати сыпаттары кайсылар, субути сыпаттары кайсылар деген суроолорго жооп алдык деп ойлоймун. Мына ушуну менен биздин бул сабагыбыз аягына чыгат. Кийинки сабагыбыз ыйман шарттарын улай, периштелерге ыйман деген тема болот. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.